Assalamu alaikum dostlar. Жөтөлдөн кутула албай жүргөндөр барбы араңыздарда? Бул рецепт аябай жакшы жөтөлгөндөр үчүн. Эгер бул рецептти билгендер болсо, акырын өтүп кете бериңиздер. Бул билбегендер үчүн жакшы совет. Түрт менен бал, түрт менен асал. Эжем көптөн бери жөтөлүп жүргөн. Бүгүн звонок кылсам, бүгүн дагы жөтөл оорлашып кетти. Анан өткөндө ушул рецепт айткан элем, жасап ичиңиз деп. Мындай жасап ичтиңиз десем, жок дейт. Койгонду өзүм жасап берейин дедим, дагы магазинге барып турпак келдим. Турпак келдим, үйдө таза бал бар эле, таза асал бар эле. Ошол экөөнөн жасайбыз эми. Мына ичин чукулап, төптүн ичин чукуп алабыз. 2 кашык, 1 кашык бата турган ичинен бал, асал турган чукуп алабыз ичине. Анан ичине асалды куюп, балды куюп, 5-6 саат коебуз. Ичиндеги керектүү витаминдерди бал өзү тартып алат. Анан жутуп алабыз. Тамагыңыздар жумшак болуп, жөтөлбөй каласыздар. Бакылы, Аллам кабыл кылсын баардык иш. Муну өзүм жөтөлтүгөндө жасап ичкенде эч бир жөтөл балдар болгондо жакшы пайда берген. Эгер жөтөл алсаңыз, ушундай жасап ичсеңиз арзан жана сапаттуу дарылуу. Дартка дава. Ошол дартка ичине асал коебуз. Анан кесип алган түптүн үстүндө кесип алган капкагын жаап коебуз. Анан 5-6 саат коюңуздар. Ошол достор, видео пайдалуу болсо лайк басыңыздар.